Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы. Сол рульдүү автоунааларга караганда оң рульдүү автоунаалар көбүрөөк кырсыкка учурайт экен. А сиз билесизби? Эркек мырзаларга караганда айымдар көбүрөөк жол эрежесин сактайт экен. А бизде Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы, аты жөнүм Болотбектилик, берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ryan Building курулуш компаниясы. Саламатсыздарбы? Достор, мына биз сиздер менен биргеликте Жылдыздар жолдо реалити шоу программасын баштайбыз. Бүгүн бизде конокто 21 кылымдын мега жылдызы, обончу аткаруучу, мыкты ырчы мырза. Биз жакшы көргөн, сыйлаган Ильяс Абдразаков. Ассаламу алейкум. Ильяс мырза, жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат, салам. Берүүбүздүн башында сизге ыраазычылыгыбызды айтабыз. Биздин Жылдыздар жолдо реалити шоу программабызга атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Достор, баарыбыз билебиз, Ильяс мырза мыкты обондорду, мыкты ырыларды чыгарат, мыктылаган ырчылардын ырларын жазып берет. Бирок Ильяс мырза автоунаада кандай айдоочу экенин биз сиздер менен жана ошондой эле милициянын лейтенанты Кожогулов Рахат мырза менен биргеликте билебиз. Рахат мырза, саламатсызбы? Саламатсыз. Иштериңиз жакшы. Мамлекетке кызмат кылуудан ар дайым чарчабаңыз. Бүгүн аталгандай эле Жылдыздар жолдо реалити шоу программабызда сиз мына биздин мега жылдызыбыз Ильяс мырзадан башкача айтканда сынак аласыз. Ильяс мырза өзүнүн автоунаасында кандай айдоочу экенин сиз өзүңүз баамдап бересиз. Анда эмесе Ильяс мырза, сизге башкача айтканда сюрприз болсун. Биз сиздин машина менен сизди сынаганга өтмөкчүбүз. Анда эмесе уруксат болсо өзүңүздүн кызматыңызды кыла берсеңиз болот. Жүрүңүз. Айдоочулук көлүңүз болобу? Бар, Көлүк. Ильяс мырзанын документтери өз жайында. Өз жайында. Баштай берсек болот. Баштай берсек болот. Анда эмесе Ильяс мырзанын машинасына отурабыз. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Бул сиздин канчанчы автоунааңыз? Өзүңүз рулга отургандан бери. Негизи ошол машина көп эле болуп калды, айдаганыма. Анан жылда эле алмаштырып турам. Себеп дегенде баягы өзүбүз машинага эркек киши болгондон кийин көп эле балдар кызыгат болуш керек. Машина айдаганга. Ошондуктан ар кандай бир модельдерине өткөргөнгө аракет кылабыз. Ар кайсы машина. Сиз көбүнчө япошка жактырасызбы же немистердин машинасынбы? Мен экөөнү тең эле. Япошкалар деле азыр жакшы болуп атат. Немистердин машинасынын деле арасында Мерседестерди канчасын айдап калдык. Алар да бышык машиналар, жакшы машиналар, классический. Сон өзүмдө да болгон, нече 2-3 түрү. Өткүлө. Бизди өткөзөйүн деп атат окшойт, Бизде негизи мындай водительдер аябай эмебиз бири-бирибизди уважать этип турабыз. Маданияттуулук бар. Ар бир жерден мен өткөзүп берген учурлар болот. Өтө албай бараткандачы. Эми Ильяс мырза, сизге ушул жерден бир жакшы суроо бергим келип турат. Бул жакта мына биздин милициянын лейтенанты Рахат мырза да олтурат. Көчөдөн, өзгөчө трассалардан, айыл жергесине кетип бараткан учурларда көбүнчө май кызматкерлери турат эмеспи? Анан ачык эле сөз, бизде водительдер сиз айткандай өтө маданияттуу болуп кеткен жактан абайлагыла, гаи турат деп маргайт этип коймой бар да. Ооба. Анан ошону сиз да колдоносузбу жолдон? Башка сизге карама каршы келаткан айдоочуларга? Ооба, андай учурлар болот. Эми көп болбосо дагы жанагы эмне дейбиз, шашып баратканда, негизи гаи жок учурда деле мындай катуу бараткан болсо эскертип туруш керек мындай. Айымдардын машина айдаганына кандай карайсыз? Айымдардын машина айдаганына деле жакшы карайм. Абдан кээ бирөө жакшы айдайт.
Бирок негизи эле ушу Музак байкебиз билгендей эле жанагы правиласын билсе эле жакшы эле болот болуш керек. Түндөп Аха. эми сиз чыгармачылык адам болгондон кийин азыркы күнгө чейин абдан суроо талапка жооп бере ала турган ырчылардын катарындасыз, көптөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээсиз. Анан алыскы жерге карабастан чакырат сизди. Жакшылыгында келип ырдап бер, кызмат кылып бер деп. Анан түндөп дагы чыгыш керек болуп калат. Же тойго катышканда түндөп шаарга келиш керек болуп калат. Ошол учурларда автоунан өзүңүз айдап келесизби же жаныңыз кандай шерик алып аласызбы? Өзүм эле айдап келем. Шерик болот эми көбүнчө өзүм айдап калам да. Негизи Кыргызстанга каттай берип баардык жердин жолдорун да билем, эмелерин да билем. Кээ бир ар кандай досторду, инилерди салып алам, ошо жардамдашып менен Өзгөчө алышчу болушат. анан айдашып дагы келишет сөзсүз түрдө. Келинчегиңиз автоуна айдайбы? Айдайт. Же уруксат берген жоксузбу? Жок, негизи правасы бар, окуган, Практикасы жок. практикасы деле бар, жакшы эле айдайт. Бирок мен негизи өзү дагы айдабайт элем, жанагы сен турганда мага эмне бар деген. Жакшы. Кээ бирөөнүкү мен турганда сага эмне бар деп жолдошунан машинадан алып коюшат экен да көп учурдачы. Сен үйдө эле болуп турбайсың, мен эле айдап барып келе калайын. Андайларды деле көрүп жүрөм. Статистикага таянсак, эркек мырзаларга караганда айымдар көбүрөөк жол эрежесин сактайт экен. Себеп дегенде айымдар окуу жактан дагы, үй жумуш жактан дагы, деги эле коомчулуктагы өздөрүнүн орду тыкан болгондуктан булар жол эрежелерин дагы кылдааттык менен үйрөнүп алышат экен. А биз болсо эркектер эркекчиликке салып жүрө берет экенбиз. Айымдар болсо жол эрежесин көбүрөөк сактайт экен. Ошого байланыштуу айымдар жол кырсыгына дагы аз кабылат экен эркектерге караганда. Айымдар негизи жашоодо деле мындай тыңыраак болушат го бизге караганда бир аз. Жолду дагы аябай чындыгында сиз айткандай аябай ирет менен айдаса керек. Чын-чында керек. Мен дагы келинчегим айдатып калганда аябай эле жай жүрүп калабыз да. Анан бир аз обгон өтө бербейсиңби десек, жок мен канчалык эми эмесмин дейт да, сендей эле анан өзүңдү кыйын сезе бербе деп анан көз айтышып кетебиз анча-мынча. Бирок Бишкек шаарында мисалы айымдар автоунаа айдап баратканда коопсуздук урун ар дайым таганып жүрөт да. Бир 80-90% коопсуздук урун таганат. Эркектер таганбайт, көбүнчө. Эркектерден бияктан көп жайлерди көргөндө эле коркуп таганат. Коопсуздук урун таганбай мындай кыянатчылык кылып мындай көп да. Айымдар көп ар дайым 80-90% тагынышат. Мисалы менин оюм бул өздөрүнүн жолдошторунан айып пул алып, жолдошторунан урушуп калбасын дейби. Урушуп калбайын деген, Ушундай же өзүлөрү дагы ГАИ кызматкерлерине түшүп штраф алып калбайын дейби. Ушул боюнча коопсуздук куруу боюнча жакшы сөз башталып калды. Рахат мырза, мен сизге ушул тууралуу бир суроо узатсам. Көбүнчө МАИ кызматкерлери сиздер өзүңүздөрдүн автоунааңыздарда жүргөндө көбүнчө тагынбайт. Бул мыйзамга туура келеби? Мыйзамга туура келет. Бул өзүбүздүн инструкцияда да бар. Кайгылуу кызматынын инструкциясы. Спец машинага келатканда биздики ошо атайын чакырууларга барышы мүмкүн. Ошол убактарда тагынбаганга бул мыйзамда бар да. Уруксат берилген. Уруксат берилген. Айдоочулар бардыгы жол эрежесин сактасак, менин оюм шаарда пробка азаят, тыгын азаят, кырсыктар да азаят. Ушунун артына токтоймунбу? Ушунун артына токтой берсеңиз деле болот. Болот. Токтой берсек болобу? Жок, болбойт. Болбойт да негизи. Мен ошо өзүм токтош керек, жок дегенде. Жол эрежесин бузуп калабыз. Туура. Бул жактан эми сизге жардамдашып атабыз. Ооба. Мен да мындай жерлерге токтой бербейм негизичи. Шаарда аябай эле аккуратный жүрбөсөң штраф төлөш дагы азыр. Аспандан башып атабыз. Алда эми аларды өткөзүп туруп анан жылбасак. Чет жакта место бошогондой болуп атат да, что-то степ чыгып атат, ошол жака кирип кетели, болобу? Бул эми сиздин айдоочулук өзүңүздүн жеке көз карашыңыз. Бул жака дагы уруксат жок, запрещен
запрещен знак жок. Бирок знак жок болсам да кое берсек болот экен анда. Кандай дейсиз? Ошо тапшырма аткарган же бул жакта парковка бар экен. Байкап көрүңүз. Байкап көрөйүн, а? Мына булардын аркасына деле токтогуз балким. Тигилер эметип жатат. Мына жерде бир место бошоп атат да. Шашпай. Тартка берип атат. Камерасы бар экен бирок, а? Өкейди чот эле сүзүп алышат ушинтипчи. Ой демиш болуп эле. Ой, ай деп эле. Аласы. Алас сөзгө телефон. Чыгабы экен, а? Чата. Чыгат. Рахат байкен жанды баарын правильно кылып турбаса гана. Бирок негизи жеке эле май кызматкери жаныңда болбостон ар дайым ролго кайсы учурда кандай кырдаал болбосун мен ойлойм баардык учурда тартип сакташ керек деп. Ооба, сөз. Болду окшойт, а? Ахем түшүп. Кемелерди чечип. Высокие мечты рождаются в детстве. Дома. И если есть мечта, иди за ней. Ставь цель и не отступай. За каждым большим результатом стоит вера в свою мечту. Жизнь состоит из моментов, и каждый из них прекрасен по-своему. Самые высокие вершины достижимы, если ты по-настоящему веришь в это. Добрый день, уважаемые пассажиры! Вас приветствует командир воздушного корабля. Желаю вам удачного полета. Мы набираем высоту. Sky9. Твоя новая высота. Ильяс мырза, эми биздин сизге бериле турчу тапшырмабыз. Азыр биринчиден сиз капотуңузду ачыңыз. Машинаңыздын. Ачайын, э? Бул тапшырма актерлук чеберчиликке дагы басым жасасак болот. Элестетүү гана нерселер менен жасайбыз. Элестетиңиз сиздин эми биринчиден Кудай сактасын деп айталы. Ал эми элестетиңиз сиздин азыр капотуңуздан кандайдыр бир от чагылышыбыз пайда болуп, машинаңыздын мотору күйүп баштады. Ушул учурдагы сиздин реакцияңыз. Менин реакциямбы? От чыга баштаса эмне кылабыз? Өчүрөбүз да. Өчүрүш керек. Ооба. Өчүрүңүз. Эмнени өчүрөйүн? Машинанын моторунда чыгып аткан өрттү өчүрүшүңүз керек. Эми бирок кандай учурда чыгат? Негизи аккумулятордон баштасак болот. Аккумулятордон балким замыкание кетти, кандайдыр бир жерден кошулуу жерлерден бир замыканиялар кетти. Машинаңыз жаңыдан түтөп баштады. Сизде Аккумулятор анан жардамга 1 мүнөт гана убактыңыз бар. 1 мүнөттүн ичинде ушул машинаңызды сактап калышыңыз керек. Кеттик анда сиздин аракетиңиз кандай? Аракетиңиз кандай? кантип сактайбыз эми муну? Балким огнетушителиңизди алып чыгып өчүрөсүз. Ооба. Огнетушителди. Огнетушителиңиз жок болсо, балким кетип бараткан айдоочулардан жардам сурайсыз. Бул эми сизге болгон тапшырма ушундай. Даярсызбы? Анда эмесе Ильяс мырза, колдон келишинче өзүңүздүн көрөрмандарыңызга активдүүлүгүңүздү көрсөтүп, тез-тезден кыймылдап алсак, сиз машинаңыздан айрылып кала турган гана саатыңыз калды. Баштадык. Баштадык, а? Так, кимди тособуз эми?
Не кылсак болот экен бул жерден? Машина тосойлубу? Токтоп турган машиналардан балким сурасаңыз болот. Балким, а? Айдоочулардан жардам сурасаңыз болот. Айтор, сиздин убактыңыз аз эле калып атат. Эч ким токтобойт го. Жардамга эч кимдин желаниясы жок экен. Сиз машинаңызды сактап калышыңыз керек, Ильяс мырза. Токтоп турган айдоочулардан балким. Токтоп турган айдоочулардан. Так. Элестетиңиз, ушундай кырдаал болуп атат сизде азыр. Машинаңызды өчүрүп калбасаңыз, Жардамга десең. Биякта Ильяс. чакырып болбойт, э? Ильяс мырзага чындыгында азыр машина кереги жок экенин көрүп турабыз. Эгерде чындап уюп аткан болсо, билбейм, балким сиз бул жакка кирип, чуркап чыгып, Я, чуркап кирип, суу көтөрүп чыгып кармалып калдык. Жардамга, жардамга. Да. Тамаша. Ильяс мырза, сиздин убактыңыз аз эле калды. Азыр кетирип койбодуңар, жардамга келет эле. Машинаңызды сактап калалы. Сактап калалы, а? Токтоп туруңуз. Кто помочь? Ким жардам берет экен, а? Бизге. Бияк байке болбойт, а? Жок, бул байке болбойт. Так, тетиги. Такси байке. Мына бул жактан дагы айдоочулардын бир аз же балким сиз жакшы тоспой атканданбы, же айдоочулардын түшкөндө кайдыгерлигинен. эмне дейм аларга? Машина өрттөнүүдө жардам бериңиз, огне түшүнүңүз болсо берип туруңуз. Анан өрттөнбөй калып эмне жалган айттың десем эмне кылабыз? Биз ага тапшырманы түшүндүрөбүз да. Да. Так. Токтоду окшойт, сурап көрөлү. Ага. А, да? Убирайте, пожалуйста, ребят, мне не нравится. Ладно. Машу лучше возле. Хорошего вам пути. Извините за выражение десең, а? Так, кимди тособуз эми? Негизи азыр жочодо машина деле токтобойт, чындыгындачы. Чындыгында жардам берип эле эметпесек, бардыгы жумуш менен, клиент менен жүрөт. Анан өрттөнгөн машинаны негизи шаарга айдап чыкпаш керек негизичи. Андай нерсе эле. Сиз үйдөн эле өрттөп алып чыккан окшойсуз. Негизи кандай кырдаал Караш керек. болбосун, Мен кандай негизи учурлар карап жүрөм да, болбосун. ушундай коопсуз болсо айдабайм негизи. Ооба, бирок күтүлбөгөн жерден техникалык талаптарга жооп бербегендик деген да тема бар бизде. Ооба. Ошого биздин тапшырма боюнча сиздин машинаңыз кабылган болчу. Тилекке каршы биз сиз экөөбүз чыгып, огнетушитель тапканга чейин сиздин мотордон айрылып калдык. Тилекке каршы. Да. Эми моторуңуздан айрылып калгандан кийин машинаңыз жүрбөйт. Аха. Тилекке каршы эвакуатор чакырып, машинаңызды жүктөп кетесиз. Сиз бул тапшырманы аткара алган жоксуз. Ошентсе дагы биз сизге кол чабууларды гана айтабыз. Азаматсыз эч качан машинаңыз бузулбасын, эч качан машинаңыз техникалык кароолордон өтпөй калбасын, ар дайым өтсүн. Мыкты гана машиналарды минип жүрүңүз. Мыкты гана машиналардын ээси болуңуз. Ар дайым баягы кыргыз айтат эмеспи? Төрт дөңгөлөгүнөн шамал жүрүп турсун. Эми Ильяс мырза сиздин машинага отуралы. Кайра өзүбүздүн бара турчу жерибизге барып, биздин маи кызматкери өзүнүн баасын сизге берсин анда. Жүрүңүз, машинага отуралы. Достор, Жылдыздар жолдо реалити шоу программасында бүгүн бизде конокто барыңыздарга белгилүү болгондой эле Ильяс Абдыразаков өзүбүз түзгөн маршруттун негизинде экзамен тапшырып, жана ошондой эле ортодо бир тапшырманы аткарып келдик. Ильяс мырза, биз негизи айдоочулар өзүбүз жеке эч кимге көз карандысыз машина айдап көнүп алганбыз. Ооба. Эми сиздин жаныңызга мына милициянын лейтенанты Рахат мырза жаныңызда болду. Кандай сезимдер болду? Биринчи ошондон сурай берейинчи. Жок, жүрөк дагы эле дүкүнүп атат. Кайбайкелерди көргөндө негизи жүрөгүбүз түшөт. Негизи баары мындай этияттап, анча-мынча башында шашып кетип, жанагы бир-аз шашып да калган учурларым болду болуш керек. Өзүм да байкап калдым, андан кийин аракет кылып бирок ошентсе дагы сиз өзүңүздүн тапшырмаңызды мыкты аткарганга аракет кылдыңыз. Ооба. Рахат мырза, эми
берүүбүздүн жыйынтыгында сөзсүз түрдө сиз Ильяс мырзанын канчалык деңгээлдеги айдоочу экенине өзүңүздүн бааңызды бересиз. Маршруттук линияда жана ошондой эле ортодогу тапшырма өрт чыккан учур болду деп биз тапшырма бердик элек, машинаңызды өчүрүп калыңыз деп. Ошол боюнча дагы өзүңүздүн бааңызды Ильяс мырзага берсеңиз. Ильяс мырза, Ильяс мырзанын өзү 17 жылдык стажы бар экен, айдоочу болуп. Андан тышкары бул маршрутта жакшы эле алып барды, жакшы эле айдады, бирок бир-эки кемчиликтери бар. Өрт өчүрүш жок болуп калды. Бир андан тышкары бул Панфилов Чүй көчөсүнөн Панфилов паркынан чыгып келатканда велосипедист. Бирок аяк жактан велосипедист дагы өзүнүн бир эрежелерин сактабагандыктан андан тышкары Ильяс мырзага дагы эскертүү беребиз. Ага велосипедист өзү жөө жүргүнчү өткөн жерден велосипедке түшүп, өзү да түшүш керек. Сүйрөп өтүш керек. Сүйрөп өтүш керек. Тээп өткөндө болбойт. Тээп өткөндө өз коопсуздук талаптарына караганда ошол жактан велосипедист велосипедден түшүп, ооба, жетелеп өтүш керек. Ооба, ушул жерден дагы эскертүү берип коелу. Урматтуу велосипед тээп жүргөн биздин тургундар, жөө жүргүнчүлөр өтө турган сызыктан велосипед тээп өтпөңүздөр. Велосипедиңиздерди кармап, сүйрөп өтүңүздөр. Туурасы ушундай болот. Бул жактан велосипедисттен дагы эреже бузуу болду. Эми Ильяс байке бул эскертүү беребиз. Аягы өткөзбөй койгон жок, түзүп салган жок, өткөздү, бирок аяк жагын эскертүү берели. Өрт өчүргүчтөрүнө да эскертүү беребиз. Андан тышкары анан бул Чүй Панфилов көчөсүнөн чыгып келатканда жол чырак жашыл күйүп турду бизге дагы. Андан тышкары жөө жүргүнчүгө да жашыл күйүп турду. Ошо жөө жүргүнчүгө биз жол эрежесинде автоунан айдап баратканда жөө жүргүнчүгө преимущество беребиз да. Жөө жүргүнчү өткөзүш керек. Өткөзүш керек. Биринчи жөө жүргүнчү Ушул жери бизге шашып кеттик, э? Шашып кеттиңиз. Башында калганы буюрса жакшы. Ильяс мырза. Калган Деген өзүңүздүн бааңызды бересиз. ооба. Жакшы, сизге Рахат мырза саламыбызды айталы, рахматыбызды айталы. Атайын убактыңызды бөлүп, мына биздин мега жылдызыбыз Ильяс Абдыразаков мырзадан жакшы экзамен алып бергениңиз үчүн сизге рахматыбызды айталы. Чоң рахмат. Ильяс мырза, эмне болду эми айтсаңыз? Эмне кылалы дейт. Эмне кылалы? Кечиримдүү болсун эмне. Өзүңүздүн жалпы күйөрмандарыңыздарга кандай жол эрежелери боюнча жакшы, балким каалоо тилегиңиз, балким сунушуңуз, балким жакшы эскертүүлөрдү айтасыз. Сизге мындайча айтканда эркин микрофон. Чоң рахмат. Эми эмне деп айтабыз? Жол эрежеси ар дайым сактап жүрөлү. Тынччылык болсун, аманчылык болсун. Баардык жумушту аткарып келе жаткан биздин ушу ГАИ байкелерибизге дагы, милиция кызматкерлеринде иштегендерге дагы иштерине ийгилик каалайбыз. Ошол бөөдө кырсыктан алыс бололу. Эмне дейсиз? Сизге дагы чоң рахматыбызды айтабыз. Ар дайым кырсыктан тышкары болуңуз, өзүңүздүн автоунааңыздын мыкты айдоочусу болуңуз. Ар дайым күйөрмандарыңыз суктангандай, ушундай ырчы мырза болуп жүрбөстөн, күйөрмандарыңыз суктангандай мыкты айдоочу болуп да жүрүңүз. Сизге рахматыбызды айталы. Саламатта барыңыз. Чындыгында кубанычтабыз. Мына достор, көрдүңүздөрбү? Жол эрежеси канчалык деңгээлде баарыбызга чындыгында маанилүү. Жөн эле олтуруп алып автоунаа башкаргандыкпы, же элге көрүнүп машина айдагандыкпы, же балким бирөөгө атаандашып газ тепкендикпи? Бизде Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы өзүңүздүн өмүрүңүзгө жана ошондой эле жалпы журтчулуктун өмүрүнө сак болуңуз, машинаңызды акырын айдаңыз. Саламатта болуңуз.